Көкжар районундагы 9 кабаттуу бул үй кыргыз азиздер жана дүрөлөр коомуна тиешелүү. Мүмкүнчүлүгү чектелген атуулдардын 45-и 2008 жылы ушул үйдөн орун алган. Үй кожоюндарынын басымдуу бөлүгү жаштар болгондуктан кирип чыккандардын саны ал кезде аз болуучу. Азыр чоңдордон балдар көп болуп, алар ойной турган аянтчаны куруу зарылчылыгы келип чыкты. Бизде эми ата-энелердин көбү көздөрү көрбөйт, тилдери сүйлөбөйт, кулактары укпайт. Анан балдары, кичинекей балдары көчөгө алыска чыгып кетсе, аларды таап келиш, издеп келиш деле кыйыныраак. Анан ата-энелерге дагы санаалары тынч болот да, балдары, кыздары ушул үйдүн жанында ойноп турушса. Анан балдардын бир жерде ойногону булардын ынтымагын көбөйтөт, достугун өстүрөт. Баягы коллективизм деп кое элек бир кезде. Ошол сезимдерди да көбөйтөт. Бишкек шаардык эмгек, миграция жана жаштар башкармалыгы балдар ойноочу аянтчаны 2 этап менен куруп беришти. Биринчиси өткөн жылы ишке берилип, үйдүн күн батыш тарабынан орун алган. Ага окшош долбоор үйдүн экинчи капталына салынды. Анткени сыртта ойноого чыккан балдардын саны жакынкы күндөрү мындан дагы көбөйөт. Учитывая, что строится и сдается в этом году 90-квартирный 10-этажный дом общества, Кыргызского общества слепых и глухих, деток, конечно, увеличится здесь в 2 раза как минимум, поэтому этому контингенту и деткам крайне необходима детская площадка для того, чтобы они могли укреплять свое здоровье, проводить свое свободное время и досуг на детской площадке. И родителям будет, конечно, спокойно за своих детей, которые играют рядом с домом и чем-то заняты. Балдар ойной турган аянтчаны курууга Бишкек шаардык эмгек, миграция жана жаштар башкармалыгы 100 000 сом бөлдү. Дагы 18 000 сомду кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коому беришти. Курулуш иштерине шаардагы иши жок жүргөн 20 атуул тартылды. Шаарда 4000 жумуш орду бар бизде. Жумушсуздардын саны болсо 10 000ге чукул. Шаардык жалпы пропискасы бар эле жумушсуздар 42 000. 42 000. Ошонун 9900 бизде учетто турат. 2,5 миңи администрациянын демилгеси менен отпускада эс алууда. 25-24 миңи бул өз алдынча жумуш иштеп жүргөндөр да. Ошо өз алдынча жумуш иштеп жүргөндөр менен биз иш алып барабыз. Бул жерде бир эки проблеманы чечип атабыз да. Жумушсуздар маян алып иштеп атышат. Экинчиси ушундай жакшынакай балдар ойной турган жай куруп бердик. Башкармалык жылда мындай объекттердин 20-сын бүткөрүп жумушка иши жок атуулдарды тартышат. Мындан сырткары аларды 54 кесип боюнча мамлекеттин эсебинен бекер окутушат. Жеке ишкердикти өнүктүрүүнү каалагандар болсо жакан кредиттерди беришет. Акыл Абдылдаева, Алмаз Турузбаев, Замана студиясы.